Ассаламу алейкум кыргыз халкым, кыргыз элим. Мына бүгүн биз бул жерде биздин боордошубуз Тынчтык байкенин үйүнө келдик. Азыр Тынчтык байке өтө оор абалда. Ушу сырый печень болуп ооруп атат. Ушул байкебиздин өмүрүн куткарышып калышка биздин чоң бир күчүбүз бар. Ушул баарыңыздарды ушул чакырабыз. Байкебизге өз салымыңыздарды кошуп, ушул байкебиздин өмүрүн сактап калалы. Жанымда бул Азамат байке. Ошо 15 000 доллардай топтолуптур. Ошо общий сумма 40 000 долларга чейин чогултуш керек экен операцияга. Кудай кааласа, мына азыр баардыгыбыз тең өз салымыбызды кошсок, байкебиздин буюрса сакайып кетет деп ойлойбуз. Аягып кетиңиз. Индияда операция болот экен. Кудай кааласа келиңиздер, баарыңыздарды чакырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бир жаралган бул сыноо жалганда баарыбыз бир замандаш болуп жашоо өмүр сүрүп атабыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, бизди кыргыз кылып, анын ичинде мусулман кылып жаратып койгондугуна. Анан ушул баардык бир боор мусулман бир туугандарыбызды, кыргыз мекендештерибизди дайыма чакырык кылып келебиз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, мына бүгүнкү күндө канчалаган ошол үй жайсыз жүргөн энелерибизди ушундай бир үйлүү кылып, канчалаган жетим балдар жүрөт. Ошол кубаныч тартуулап, аларды үйлүү кылып, мына ушундай ден соолуктан жабыркаган биздин канчалаган бир туугандарыбызга жылуулук тартуулап, ден соолугунун чыңдалышына себепкер болуу аракеттери жүрүп келет. Бирок ушундай аракеттерге кайдыгер карабаган, ушундай бир жүрөгүндө иманы бар жана кыргыз деп мындай бир соккон жалыны бар мекендештерди дайыма чакырык кылып келебиз, кыргыздын уул кызын. Анан биздин ошол мына бүгүнкү күндөгү чакырыгыбыз дагы ушу Милан Тынчтык бир тууганыбыздын дагы ден соолугунун жакшырышлыгына сиздин салымыңыз өтө зарыл болуп турат. Көптү күрсө көл болот деген улуу ата сөзү бар. Ошон үчүн мындай иш бир кишинин колунан же бир үй бүлө чечип койчу маселе эмес экен. Анткени ар кандай сыноо дүйнөсүндө ар кандай сыноолор бар экен. Бул сыноолор балким эртеңки күнү бизге келип калышлыгы толук мүмкүн. Балким сизге келип калышлыгы толук мүмкүн. Ошон үчүн биздин бүгүнкү жасаган жакшы сооптуу ишибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде айтылат экен. Садака бул келчү оорудан, дарттан, балиядан, кырсыктан сактайт деген. Ошон үчүн биздин ушул бүгүнкү кылып аткан садакабыз ушундай келчү балялардан алыс кылсын деген үмүттө биз жасашыбыз керек экен. Ошон үчүн келиңиз, урматтуу мекендеш, кайдыгер карабаңыз. Кол сунайлы, колубуздан келишинче. Анткени бүгүн Тынчтыктын абалында сиздер көрүп турган саат эмес, секунд дагы кымбатка турган учур. Ошон үчүн убакыттан уттурбастан тезинен маселе чечүүгө аракетин жасайлы. Келиңиз. Кудай буйрса, мына Тынчтык бүгүнкү күндө канчалаган мекендегиден алыс жүргөн, четте жүргөн, Америкада, Турция, Кореяда жүргөн бир туугандар сенин акыбалыңды сурашып тынчтыктанып атат. Анан ошолордун мына азыр комментарий жазып дагы дуа тилек, бата тилек кылып туруңуздар. Сөзсүз эле акчалай жардамга такалбайт бул кайрымдуулук. Кайрымдуулук бул жакшылык кылуу, бирөөгө бир жылмаюу тартуулап коюшлук да бир өзү кайрымдуулук экен. Комментарийлерде да жакшы жылуу пикириңизди жазып, бата тилегиңизди кылып, намазда дуа кылып коюңуз. Бул өзү чоң жакшылык, бизге чоң дем күч. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Ошол 100 сом болобу, 5 сом болобу, 20 сом болобу, шартка жараша салым кылсаңыздар, Кудайым буйрса бир топ каражат чогулуп, байкебиз Кудайым буйрса аягып кетет. Ошо байке аягып кетиңиз. Алла таалам сизге бардык жакшылыктарын берсин.